Президент Садыр Жапаров 2 мартта Казакстандын борбору Нур-Султан шаарына мамлекеттик сапар менен барды. Жапаровду аэропорттон Казакстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Мухтар Түлөберди, энергетика министри Нурлан Ногаев жана Нур-Султан шаарынын акими Алтай Кулгенов ардактуу кароолдун коштосунда тосуп алышты. Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен Нур-Султандагы Ак Ордодо жолукту. Мамлекет башчылары учурашкандан кийин Республикалык гвардиянын оркестри Кыргызстан менен Казакстандын мамлекеттик гимндерин аткарды. Ардактуу кароолдун башчысынын рапорунан соң президенттер Казакстандын мамлекеттик туусуна келип башын ийишти. Ак Ордонун фойесинде Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев сүрөткө түшүп, андан кийин мамлекет башчылары тар чөйрөдөгү сүйлөшүүгө киришти. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду мамлекет башчысы кызматына шайланышы менен дагы бир жолу куттуктады. Андан соң тараптар мындан аркы алакалардын негизги багыттарын аныкташканын, диалогту бекемдөө боюнча пикир алышкандыгын айтып, тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттанганын белгиледи. Токаев өлкөлөр ортосунда өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга мүмкүн болбой турган маселе жок экенин кошумчалады. Жапаровга президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен біздің елімізге келген үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Қазақ пен қырғыздың өзара тиімді байланысы болашақта да жемісті жалғаса берері сөзсіз. Бүгінгі келесі сөздер стратегиялық серіктестігімізді одан әрі дамытуға тың серпін беретініне сенімдімін. Бұл мемлекеттік сапар қос мемлекеттің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толған мерейлі кезеңге тұспа-тұс келді. Оның ерекше символдық мәні бар. Біз осы белеске толағай табыспен жетіп отырмыз. Арамызда өзара сенім, ортақ мәміле және қолдау бар. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын делегациясынын атынан казак тараптын жылуу тосуп алгандыгына ыраазычылыгын билдирди. Мамлекет башчысы болуп шайлангандан кийин биринчилерден болуп Касым-Жомарт Токаевдин куттуктаганына токтолуп, боордош казак элинин колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигин айтты. Жапаров эгемендүүлүк жылдарында өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелердин бекем пайдубалы түптөлгөнүн жана кызматташуунун жогорку деңгээлине жетишилгенин, Казакстан жакынкы коңшу эле эмес, Кыргызстандын маанилүү стратегиялык өнөктөшү экендигин баса белгиледи. Мен Кыргыз Республикасынын башчысы катары биздин элдерибиздин кызыкчылыгына жооп берген бардык тармактарда кыргыз-казак мамилелерин мындан ары дагы бекемдөөгө жана өркүндөтүүгө бүт күч аракетимди жумшаймын. Дүйнөлүк коронавирустук пандемияга жана Кыргызстандагы былтыркы октябрь окуяларына карабастан биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташуунун динамикасы сакталып калды. Бир тууган Казакстандын колдоосун толугу менен сездик. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки өлкө ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелердин өнүгүүнүн жаңы сапаттуу баскычына көтөрөрүнө, кыргыз-казак стратегиялык жана союздаштык алакасы мындан дагы тереңдеп кеңейе тургандыгына ишенерин айтты. Баса өлкө башчысын 12 атка минер коштоп барды. Сіздің сапарыңыз өте маңызды, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Өлкө башчы Садыр Жапаров 11-12 март күндөрү иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу ал Казинформ бюро агенттигине берген маегинде айтып өттү. Президент Жапаров Казакстанга мамлекеттик иш сапары менен барып келген соң 11-12 мартта Өзбекстанга барам. Андан кийин боордош Түркия жана коңшубуз Кытайга сапар уюштурулат деп билдирген. Белгилей кетсек, Жапаров бүгүн 2 күндүк мамлекеттик иш сапары менен Казакстанга жөнөп кеткен. Ал Нур-Султан шаарында казак президенти Токаев менен жолугушууларды өткөрүүдө. Мерим Абдилажанова, Ерлан Бакыт уулу, Нур Ньюс. Сиздердин чакырууңуздарга жана бизди абдан жылуу кабыл алганыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем.